Байкайсыңарбы? Мектепти мындай эле бүткөн бала жакшы бизнесмен, сен дагы деле жүрөсүң. Байкадыңарбы ушундайды? 3 алган, 2 алгандар ийгиликке жетип кетти, болуп кетти. Мен ушуну көп ойлонуп көрдүм. Көрсө, Джек Ма дегенден бир семинарын окуп койсоңор, 30 жолу кайрылдым, 30 жолу тең мени тээп коюшту дейт. 24 адам bir жерге кайрылдык дейт, 23 кабыл алды, мени кабыл албай койду дейт. Билесиңер ушуну? Полицейский тиги бу. Мен дейт бирдикеге көндүм дейт, быть отвергнутым. Мындай отказга көнүп калганмын дейт да. Ага да көнүш керек экен. Ошон үчүн баягы келишимди Күжүмпө деген кинону көрдүңөр беле? Мурда жаман көрүп айтат элем, ошону көрбөйлө койгула деп. Анан жакында мен көргөн эмесмин, аялым айтып берип атпайбы? Тарыхынчы Күжүмпө жөнүндө. Көрсө, эч бир отказ көрбөгөн жигит турбайбы? Бай, бардыгы көзүн караган, келатканда колча, бышкырык тосуп алган, кийими да башкача, туфлисин да өзүнчө заказ берип тиктирген жигит турбайбы? Кыздар тим эле көргөндө көздөрү күйүп, бирок ошону таанып алган бир кедейдин кызы тоготпой койт турбайбы? Ошону көтөрө албай, чүнчүп барып аябай кыйналат дейт да. Ал анткени ага көнгөн эмес. Ошого эки алган балдар экиге да көнө деген, анча-мынча жаман мамилеге да көнө деген, жеңилгенге да көнө деген, ошентип жүрүп күлүп жайнап, мен эсимде бар, бир жолу эки алганда чоң эле класс болуп калгам. 6-класс беле, же 7 же 5 эсимде жок. Ушинтип отуруп көзүмө мөлтөп жаш алып кеткен. Уялып атам, эжеке, биякта кыздар, классташтарым, 2-3-ün ыйлап атат деген, себеби өмүрүмдө эки алып көргөн эмесмин, бирок эки алгам. Эмне койгонун билбейм, эжеке эки коюп койгондо бир математикадан. Анан көзүмөн жаш чыкканын көрүп, жөн эле калбай, карасаң, мына ыйлап атат, намыстуу болуш керек, уяттуу болуш керек деген, анан кеткен го мындай болчу. Карагыла, силер уялбайсыңар деп. А менин балдар, классташ балдарым бар эле, экини мындай майрамдай кабыл алат болчу эле, эки алгандачы. 2 коесуңбу, 5 коесуңбу, 7 коесуңбу айырмасы. Бир эле нерсе алар, кокус 5 алса жүрөгү кармай өлүп калышы мүмкүн эле, башканы билбейм. Ошо балдарды көрдүм, азыр ийгиликке жетишкен, жаркылдаган, сонун балдар болду. Биздин классташ кыздарыбыз, бала кезде билесиңерби, ким жакшы окуса ошону жакшы көрө бересиң. Өткөндө 20 жылдыкка барганда сүйлөшүп атат, муну мындай буларын каяктан билди, ошондор эле. Такыр сабактан билбеген бала бар эле, мындай өңү дагы, акылы дагы, илими дагы, билими дагы, бизнестери дагы, ошону көрүп дейт, каяктан билди ошону, эгер расчет болгондо деп. Ушундан мен силерге кийинки бир ойго өтөйүн. Адамга сыртына карап ставка койбогула. Биз бүт мындай ставка коюп койгонбузда, сөзсүз биринчи орунду Себаттан же билбем, Кембриджден, да кайсы университет, Гарвардтан бүткөн балдар алат депчи. Ошол эле мезгилде көрдүңөр, биринчи орунду мындан 2 жыл мурда, же өткөн жылы Алайлык Кыргызстан, билесиңерби, Кабылан көл деген жерде. ОЕРТин жыйынтыгы боюнча Кыргызстандан эң жакшы результат ошондон болгон. Мен Кабылан көлгө барганмын, Жанар Акаевдин айыл. Мындай эле айыл, Гималайдан, кол көтөрүп койгулачы эгер болсо. Билесиңер да, туурабы? Ал Алайга да кетпейт. Бул жактан Капталга өтүп кетесиң, Алай аркылуу айланып келсең аябай алыс жер. Бирок ошол жерде мектебине барганмын, шарты деле мындай эле, өзүнчө бир Капчыгайдагы эмес, бир колоттун ичинде жайгашкан айыл, ошол жерден эң мыкты кыз чыгып атат. Адамдын өңүнө, кийимине, байлыгына, тегине карап ставка койбогула. Өткөндө бир алымыз айтып атат, бир өтүп кетсе дейт, намаз окуп жүрсө, даарат менен жүрсө, дават айтып жүрсө, биз бейишке киргизип коебуз дейт да. О, Кудай кааласа бейиштик болду деп. Биз жараткан билет. Балким ошонун жанында жаткан үйү жок бомж бейишке киргендир, анын акыбалын бир жараткан билет. Адамга ставка койбош керек. Мен бул боюнча бир 2-3 окуяны айтып берейин. Ошол эле өзүбүздүн пайгамбардын окуясы. Билесиңер да, төрөлгөндө тоодон келип, салкын жактардан, Таиф жактан келип, балдарды алып кетип, апалар эмизишкен, акы төлөтүп. Ошондо бүт байлардын балдарын талап отуруп, анан эң акырында эч ким албаган пайгамбар ислам кылган, туурабы? Халиме энебиз кеч келди, караса бардыгын алып кеткен, бир гана ушу жетим калган. Жанын акчасы жок. Төлөп бергенге мындай кыйраткан деле дүйнөсү жок. Бирок айла жоктон алды да, эч ким караган эмес. Эч кимге кызык эмес. Бирок ошону менен жашоосуна береке келди. Ошонусу менен нурданды, ошонусу менен даражасы көтөрүлдү, ошонусу менен тарыхта калды. Азыр жөн сүйлөгөндө эч ким Халима дебейт, Халиме деп сүйлөйбүз. Эң асыл, эң бийик, эң ыйык адамды эмизип тарбиялаган апа болуш тагдыр буйруду. Ошон үчүн ставкадан кээде адам адашып калат. Тандагандачы, бекеринен айтпайт, ыйманын карагыла деген сөз бекер эмес. Жаратканчы өңүнө карабайт, прическасына карабайт, улап койгон кашыңа, коюп койгон чачыңа карабайт. Качалкага барып оңдо болгон денеңе карабайт. Тегиңе карабайт, байлыгыңа карабайт, жүрөгүңө карайт. Ошон үчүн жүрөктү оңдоо деген сөз бекер сөз эмес. Башканы укпайсың, бирок жүрөктү сөз сугасың.
жүрөккө менет кылгыла. Жок дегенде жанымда отурган кишиге бир жакшы сөз айтып кал. Кече мага бир кыз келди. Жаш балдар менен келди. 5-класстан баштап 9-класска чейинки балдарды топтоп келиптир. Каяктан келди десем, Ысык көлдүн бир 4-5 айыл бар экен. Ысык көл районуна келгендер бар. Кол көтөрүңүздөрчү. Кожоярдан экен, Григорьевкадан экен. Анан Темировкадан экен, анан Кашат деген айылдан экен. Катарма-катар айылдар го дейм. Ошо жерде өзүнүн үйүндө балдарга англис тилин үйрөтөт экен. Айым бүбү деген карындашыбыз экен. Мен аны билген деле жокмун. Келгенден кийин айтып калды, агай англисче суроо берсе болот. А мен ойлоп турмун мындай баягындай What do you like? How old are you деген суроолор экен деп. Десем, укмуш суроолорду берди. Ошол жакта жүрүп балдар өтө англис тил деңгээлин көтөрүп алыптыр. Мен неге балдар үйрөндү десем, мен бирдекени түшүндүм. Ошону окуткан жаш кыз карындашыбыз ыкылас менен үйрөтөт экен. Болбосо 11 жыл мектепте окудуң. Who is absent today ден башканы үйрөнбөй туурабы? My name is my James деп чыктың. Анткени эжекелер кирип алып эле эки коем деп баштайт да. Who is absent today депчи. What was your task? You're very lazy деп баштайт, анан окугум деле келбей калат дегенди көрүп элечи. Ал мээримин төгөт экен, ыкыласын берет экен. Америкага чакырыптыр, барбаптыр. Сингапурга чакырыптыр, барбаптыр. Малайзиядан жумуш чыгыптыр, барбаптыр. Анткени өзүнүн жөжөлөрүн таштай албаптыр. Адам бирдикеге менет кылганда ошол нерсенин баасы башкача болот, байкагын. Мен эсимде бар, мен өмүрүмдө ит бакпайм мындан ары. Бирок бала кезде күчүк бакканмын. Кичинекей кезинен көзүн ача албаган күчүк мезгил элестетип көрсөң, анда түшүнүгүм жок экен. Азыр эми мындай итти сылаштан деле алысмын. Анан эшикке чыксам тосуп алат эле, бутумдан кучактай берет эле, канча койгонду деле билбейм. Күнүгө бирдеке берем. Аркамдан доолашып жүрүп тамак жейт болчу. Анан кээде соргок деп жаман көрөт элем. Аны ушинтип отуруп чоң эле ит болуп калды. Ошо мезгилде бир күнү карасам, мындай көзүнөн билинет экен. Мындай жалбырап, баягындай эркелебей, бир эле түндө. Анан бирдеге сурайт десем сурабайт эле, нар жакка барып жатып алды. Алдына барып тамак койсом, тамакты бир карап туруп жебей койду. Анан нан берип көрдүм, жалбырай баштадым, жалдырай баштадым. Мынтип эле карап байкуш жакшы ит өлүгүн көрсөтпөйт дейт, бир жакка кетет. Ошентип жүрүп бир карасам, бутун көтөргөн акыбал келбей калыптыр. Ушунчалык ыйлагам. Эмне ыйлагамын? Иттин өлгөнүнө да ыйлачып эле деп ойлоп көрсөм, мен баккан турбаймынбы аны? Ушундайынан багып турмун. Бая бир борунда эле көрүнүп калат экен. Айылда билесиңер, апарып туруп жар жакка көмүп келет. Ошо сүйрөп барганда да эсимде бар да. Кантип ыйлаганым, кантип коштошконумчу. Ошон үчүн эмнеге менетиң болсо, ошонун кадыры башкача болот. Ошол балдарга тил үйрөтүптүр. Бир балага тил үйрөтүп көргүлөчү. Бир балага бирдик үйрөтүп көргүлөчү. Мен дайым барган жерде айтам, мугалимдерге көп эле сын айта бербегиле. Эгерде чындап мугалимдерден көңүлүңөр калса, мугалимдер менен урушкуңар келсе, мугалимдерди айыптасаңар бирдекеде видеодон көрүп алып, анда балаңарга өзүңөр зататоч, такточ, омдун закон түшүндүрүп көргүлө деп. Башында жакшы эле баштайсың. Бул эси, бул баяндооч, бир сызылат, эки сызылат, аныктооч, талкында, а балаң мынтип отурса, деп баштайсың да. Уже 15 минутта башыңда болуп калат. Өзүң атасы болуп туруп сөгө баштайсың, атаңдын башы депчи. Жарым саатта эгерде бир жума киргизип койсоң ошолорду сабакка, чында ошондар чим коруң алып кетиши мүмкүн деп психбольницагачы. Анан келип алып мугалимдерди айыптайт. Мен өзүм анча-мынча каратеге барып турчу элем, аз көптөн бери бар элекмин. Эми каратеге бардым дештен деле уялып калдым, анткени адам батыл унутуп калат экен. Анан ошол жерде тренерибиз айтып калды, жаңы келген балдарды сен кичине маштырып турчу деп. Мен ойлоп турдум, маштырам деп. Балдарды тизгичекти чарчап жыгылып кала жаздадым. Сен биягын тургузсаң, бияк отуруп алат. Экөөнү тизип коюп бияка барсаң, биякта үчөө жакалашып аткан болот. Бирөө отуруп алат, бирөө жатып алат, бирөө ойноп кетип калат. Тизгичекти чарчап калдым. Анан ошондон баштап ар бир тренерди, ар бир устатты аябай сыйлайм. Дагы бир мораль, устатыңарды аябай сыйлагыла. Аркасынан да жаман сүйлөбөгүлө, жаман мамиле да кылбагыла, туурабагыла, шылдыңдабагыла. Биз ат коюп коет элек, билесиңби, мультфильм агай депчи. Шлянг агай. Ошондойлор болот силерде? Неме депчи, Ромарио агай деп. Хайме деген бир каарман бар болчу, аябай күлкүлүү. Хайме агай деп аркасынанчы. Ас деп туруп ичиңе сөөп койгондор болот. Алейкум ассалам өтүп кетсе өзүңчө деп баскарылапчы. Мугалимге андай өтө чоң адепсиздик кылбагыла. Анткени жаш ушундай нерсе экен, көрсөткөнүңдү көрөт экенсиң. Чындап айтып атам. Бирөөнү кордук башыңа келет. Бирөөгө зулумдук кыл, зулумдук узап кетпейт экен. Кайтып келип туруп башыңа базган болуп тиет экен, такымыңа таяк болуп тиет экен. Ошого эгер ийгилик иштем десеңер, устаттарды сыйлагыла. Бир нерсе үйрөнсөң да сыйла. Брюс Ли өмүр бою кыдырган экен бая. Үйрөнүш үчүнчү.
бир өлкөгө барат экен, ошол жакта карате болобу, кендо болобу, дзюдо болобу, кунг-фу болобу кирип бир машыгып көрүшкөн. Эгер тренердин деңгээли төмөн болсо ошого дагы тазим этип коюп кетишкен. Ошон үчүн бирчлүү болду. Бирок андан да бирдеке үйрөнүүдө жок дегенде. Азыр сүйлөшсөк, ар бириң мага бирдеке үйрөтөсүңөр. Менде жок нерселер да бар, силерде жок нерсе менде бар. Болгону жашым улуу, балким бир кызматта иштеп атам. Анан коомдук ишмер болуп жүрөм, ошон үчүн чакырдыңар. Араңарда Кудай буйрса келечекте көп жакшы адамдар чыгат. Баарыңар жакшы болгула. Анткени чемпиондун орду бирөө эле. Биз мындай адепте деле, ыйманда деле, билимде деле ошентип ойлойбуз да, баягы бир чемпиондук үчүн күрөшкөндөйчү. Чемпиондук орун бирөө эле. Эгерде чуркоо болсо, күрөш болсо, спорттун башка түрү болсо, бирок адамгерчиликтин пьедесталы бардыгына сычтайт да. Азыр бизге 7 миллиард чемпион керек. Адамгерчилик боюнча, адеп боюнча, иман боюнча, жакшы мамиле боюнча. Ошого барган жерде дайым айтам, жүзүбүздө жылмай болсун, колубузда белек болсун, тилибизде таттуу сөз болсун, аркабыздан жакшы дуалар болсун деп.